Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде акшам берүүсү. Аны мен Динар Турдугул алып барам. Бүгүн бизде конокто Таза Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов. Бүгүн биз өлкөдөгү саясий кырдаал жана коопсуздук маселеси боюнча сөз кылабыз. Марат Муканович, саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсыздар. Өткөндө Кыргызстандагы Кытай элчилигинде болгон жардыруудан кийин Кыргызстанда терроризм маселеси ойлонто турган маселе экендиги белгилүү болду. Ага чейин Улуттук коопсуздук кызматы Ислам мамлекети тобуна тиешелүү бир адамды кармашкан. Негизи эле ушул окуяларга байланыштуу өлкөдөгү коопсуздук маселеси кандай? Мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы катары сиздин багыңыз. Эми бул акыркы жана Кытай элчилигинде болгон жардыруу бизди көп нерсеге ойлонто тургандай болду да. Менин оюмча бул биринчиден ошо террористтик уюмдар ким гана жардырбасын, кайсы террористтик же экстремисттик уюмдун адамдары жардырбасын, бул биринчиден өзүнүн күчүн демонстрациялоо түрүндө көрсөттү деп ойлойм. Экинчиси, биздин коопсуздук жагында чаралардын сыноого алынды да. Кандай чаралар көрүп атат, мамлекет даярбы ушундайларга, мамлекет алдын ала алабы? Биздин ошо эң жана уязвимый жерлерди издегендей кылды да. Сынап көрдү окшойт биздин. Биз ушуга даярбызбы, даяр эмеспизби? Эми бул экстремизм, терроризм деген бул билесиздер, муну акыркы бир 10-15 жылда абдан эле жалаң эле биздин Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө бул коркунуч жарата турган бир көрүнүштөргө айланып калды. Мен ачык эле айтышым керек, бу жерде бул терроризм, экстремизмди даже геосаясий иштерге пайдаланып аткандарын биз байкап атпайбызбы? Мына азыр жакынкы чыгышта болот окуп калай, эмне болот? Мамлекеттер жоюлуп кетип атат. Миңдеген, миллиондогон адамдар курман болуп атат. Миллиондогон адамдар качкын болуп, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө же ошо башка бир континенттен экинчи континентке качып жөнөп атышат. Үй бүлөлөрү менен жалгызтап, бул өтө чоң трагедия болуп атат дүйнө жүзүндө. Мына ушул экинин баарын тең биздин мамлекетке кандай коркунуч жана чакыруулар болсо, мына ошолордун эң негизгилери да. Бизден башка мамлекетке бизге келип кол салып келет деген коркунуч жок азыр бизде. Биз көп мамлекеттер менен тынчтык да жашайбыз, алар менен биз дагы аларга кол салбайбыз, алар да кол салат деген бизде коркунуч жок. А вот экстремисттик, террористтик жана ушундай уюмдардын бизге чабуулу коркунучу дагы эле сакталып турат. Кытай элчилигиндеги жардырууну азырынча эч бир тарап өзүнүн мойнуна ала элек да. Окуяны ким жасагандыгы да белгисиз боюнча калды. Бул негизи эле бул уйгур сепаратисттериби же кимдер деп ойлойсуз? Эми ал конкретно кайсы адамдар жасаганын бул эми тергөө көрсөтөт болуш керек. Тергөө жүрүп атат. Анан оперативдик иликтөөрдөн тергөө менен биригип алып булар акыры уюштургандар дагы, аны каржылаган адамдарды дагы табат болуш керек деп ойлойм, эгерде таба алса. А бирок биз азыр бу жерде отуруп биз божомолду гана айтышыбыз мүмкүн да. Да азыр дүйнө жүзүндө ар кайсы дүйнө жүзүнүн булуң бурчтарында ар кандай террористтик, экстремисттик уюмдар бар. Ошонун ичинде биздин мамлекетте террористтик деп табылган Чыгыш Ислам жанагындай Чыгыш Түркүстан Ислам кыймылы деген уюм бар. Ал бизде сот тарабынан террористтик табылып, ошол иш аракеттердин баары тыюу салынган. Мына ошонун адамдары бар. Ал адамдар азыр жакынкы чыгышта жанагы Ислам мамлекетте ат менен жүргөн террористтик уюмдун катарында жүрүшөт. Афганистан түндүгүндө азыр жанагы Талибан кыймылынын арасында жүргөн ар кандай террористтик топтор бар. Мына ошолордун арасында да аралашып жүрүшөт. Көп жылдардан бери булар машыгуудан өтүп атышат, жардырууларды жасаганды үйрөтүп атат. Мына ошол адамдар мүмкүн болушу мүмкүн деген менде бир эме бар да, мындай божомол бар. Андан тышкары көп кызыктар уюмдар бар, адамдар да бар. Муну башка уюмдарда жасап койбой ошолтошу мүмкүн. Же болбосо биздин Кытай элчилигинде жардырып коюп туруп, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилени солкундатканга аракет кылгандар да бар. Бул чоң саясий күчтөрдүн дагы жасашы мүмкүн. Бирок аны ким жасаган эми только тергөө гана тактап берет го деп ойлойм. Эгерде тергөө аягына чыга алса. Бирок ошондо мен көп күмөн санам бар да. Анткени бул деген мындай иштерди тергөөш үчүн абдан
даярдалган кесипкөй профессионалдар адам отуруш керек да. Бизде бул тармакта кесипкөй адамдар жетишсиз деп ойлойсузбу? Жок, bizde бар. Bizde көп профессионалдар бар. Мен ошо өзүм иштеп келген улуттук коопсуздук кызматында абдан көп профессионалдар бар. Жаштар да бар, тажрыйбалуу адамдар да көп алар. Кадр темасына сөз кылалы. Негизи эле ушул окуялардан кийин биздеги коопсуздук абал кандай болуп турат? Коопсуздук абал эми мындай да, бул коопсуздук, мамлекетке болгон коопсуздукту мен мындай условно экиге бөлгүм келет да. Бирөө тышкы коркунучтар, тышкы ошондон коопсуз сакташ керек. Жана ички коркунучтар, жана чакыруулар. Ошо ички жана тышкы коопсуздукту кандай камсыздай алабыз? Мисалы ички коркунучтар боло турган болсо, чакыруулар боло турган болсо, бул биздин саясатка байланыштуу, бул биздин бийликке байланыштуу. Эми азыр көрүп турасыздар, бизде кандай болуп атат? Экстремисттик уюмдардын азыркы болуп аткан биз таң калып атабыз. 500-кө жакын биздин жараныбыз Сирияга кетип калды деп биздин укук органдары ачык айтып атышат. Алар кайдан аякка кетип калды? Аларды бирөө келип даярдадыбы? Бүйөдөн келип аларды жандай орусча айткандай вербовка кылып алып кетиштиби? Алардын мүмкүнчүлүгү болгон жок, убакыт деле болгон жок. Мунун баарын негизинен булар даяр болчу. Акыркы 15-20 жылдын ичинде бизде 90-жылдын аяк жылдарында түштүк областтарда, Ош, Жалал Абад областында, Баткен жакта биринчи ошолордун ячейкалары пайда болгон. Мына ошолор сырттан келген. Бизде ички эч негизи жок болчу, ичтен пайда болгонгочу. Сырттан келген экстремисттик уюмдар ошолор немистарлары келип ошону түзө башташкан, каржылай баштаган. Аналар көбөйүп отуруп, акыры миңдеген адамдар, 10 миңдеген адамдар уже даяр болду ошолордун катарына рекруттар. Анан биз эмне үчүн ошого жол бердик дегенде суроо турулат да. Укук органдары каяка карап жүрдү, атайын кызматтар каяка карап жүрдү. Биз карап эле жүрдүк, баарын көрүп аттык. Мурдагы бийликтердин эң чоң кемчилиги ушундан болду. Ошол процесстер жүрүп атканын биз маалымдап, жогорку бийликке чейин жеткизип турчубуз. Керек болсо жогорку мамлекеттик деңгээлде ушуну карап чыгып, мамлекеттик чоң чараларды көрүш керек деген биз өз сунуштарды берип жүрдүк. Бирок ошол кезде мамлекеттин жетекчилери, өкмөттөр бул деген укук органдарынын жумушу. Бул азыр биздин коопсуздукка чоң таасирин бербейт. Коркунуч деле эмес. Мына ошолордун милдети ошолор өздөрү ушу менен алектенип, ушуну токтотсун дегендей бир көз караш менен жүрүп, акыры келип аягы мына ушу менен келдик азыр. Бир да область, бир дагы район калбай калды, экстремисттердин уюмдары жок. Анткени билесиздер, бул экстремисттик уюмдардын негизги мунун жанагындай кыймылдаткычы бул идеология. Экстремисттик идеология. Экстремисттик идеологияны элге жеткизиш үчүн, ошо идеологиянын максатына жетиш үчүн ар кандай ыкмаларды пайдаланат. Ошонун эң коркунучтуусу булар исламды, динди пайдаланып атат өз кызыкчылыгына. Исламга үйрөтөбүз демиш болуп, исламдын коргоочулары, исламдын талапкерлери катары көрсөтүп өзүн. Бирок алар чынына келгенде булар исламды жөнүндө жамынып алып жасап аткандар да. Исламды жамынып алып, булар өзлөрүнүн экстремисттик идеологиясын элге таратып, ошол экени өзүнүн программасына жетишүү. Мына ушул эң коркунучтуу болот. Анан идеология менен кара күчтү сала берип, укук органдарды күчтөрдү салып берип, анан күч менен ошону токтотот деген бул өтө чоң жаңылыш болгон да. Анткени күч менен идеологияны, мээнин ичинде жүргөн идеологияны талкалаш кыйын. Ага бир эле жол бар. Ошол эки идеология ошого каршы тура турган, элдин колдоосунда болгон, мамлекет тарабынан колдоо алган идеологияны карама-каршылык коюш керек. Эл, коом ошол эки экстремисттик идеологияны кабыл албагандай кырдаал түшүш керек мамлекетте. Мына ошондо качат. Алар укук органдарынан качпайт алар. Кээде алар провокацияга да баратпайбы? Эптеп алар менен тийишип алып турган түрмөгө түштү. Түрмөгө жатып алып, түрмөдө жаткан биздин жанагы камалган адамдарды да өзүнө тартып атпайбы? Көп адамдар да ошону тартып алышты. Кылмышкерлер да өзүнө тартып алды. Яна кылмыштуу дүйнөдөгү адамдар менен, анан экстремисттик идеология менен кошулганда бул өзүнчө эле бир жанагы абдан коркунучтуу бир смесь болуп калып атпайбы? Мына ошолордун баары адамдар көпчүлүктөр жанагы Сирияга алып кеткендер ошондон болду. Күтүп жаткандар бар. Алар мына Сирияга эмне алып кетти? Сирияга аякта жана Ислам кыймыл деген террористтик уюм өзлөрүн биз халифат түрүндөгү ислам мамлекетти курдук деп койду. Биядагы экстремисттик уюмдардын дагы негизги максаты, акыркы максаты ушул. Ушул Кыргызстан, Орто Азия чөлкөмүндө биз халифат мамлекетин курушубуз керек деген максат койгон. Бирок радикалдуу топтор болсо, жана террористтик уюмдар, жана Өзбекстан ислам кыймылы деген, анан башка ислам жихады деген жана топтор бар.
Алар болсо радикалдуу жол менен жетишебиз. Куралдуу күчтөр менен ошентип халифатты курабыз деп алар максат койгон. А кээ бир экстремисттик уюмдар, жана Хизбут Тахрир деген уюмдар, алар биз тынчтык жолу менен, түшүндүрүү жолу менен, элди үгүттөө жолу менен ошого жетебиз деп атат. А ким кепилдик берет? Эгерде ошого жетпей калса, алар биригип радикалдуу жолго чыгып кетпейт деп. Мына ошонун катарына чыгып алып радикалдуу жолго өтүп, мына Сирияда ислам динин сактайбыз, ошону коргойбуз деген шылтоо менен барып жанагындай террористтердин катарында согушуп жүрүшөт. Ооба. Учурдагы өлкөдөгү саясий кырдаал бул коопсуздук маселеси менен түздөн-түз байланыштуу да. Туура. Негизи эле айтсаңыз, учурдагы саясий, Кыргызстандагы саясий абал боюнча сиздин бааңыз кандай? Эми саясий абал бизде могу жастан баштап кичине курчуй баштаганын мен байкап атам да. Кырдаал курчуй баштады. Акыры аягы эмне келип жетиш азыр айтыш да өтө кыйын болуп калды. Мисалы, бул эмнеден келип чыкты? Ушу татаалдашуу, курчуу. Анткени мынакей 2010-жылда Бакиев режимин жанагындай күч жолу менен кууп чыгып, убактылуу өкмөттү орнотуп, элдик бийлик орноту деп эл чоң үмүт жасай баштаган азыркы бийликтен. Алар күткөн бир чоң бир кардиналдуу бир кадамдарга барып, элдин турмушун жакшыртып, мамлекетти таптакыр башка өзгөрө турган чоң жолдорго салат деген үмүт пайда болгон. Бирок азыр андан бери 4-5 жыл өткөндөн кийин эмне болду? Элдин баары көбү байкап калды. Баягы күткөн үмүттөр акталбай атканын байкап атат да, элдин көбү. Мисалы, азыр биздин республикада эмне болуп атат? Жакырчылык абдан чоң деңгээлге жетип калды. Элдин баары азыр даже ун алып этти айтпай элегон, эттет башка продукт ун алганга кыйналып калышты. Тандап жеп калышты алар. Андан тышкары жумушсуздук. Миңдеген эмес, миллиондогон адамдар бизден чыгып кетпедиби? Мына мен жакында Россияга барып келдим элем. Ошол жерде мен мекендештер менен жолугуп сүйлөшүп калсам, алар айтат, Россиянын аймагында 2 миллион кыргыз жаран жашайт дейт. Мына ушулар ал 1 жылда болгон жок, 5 жылда болгон жок. Ал көп, мына 10-15 жыл, 20 жылдын ичинде тапталды. Бирок ага ойлодук да, токтогон жок, бул процесс токтогон жок. 2 миллион деген биз азыркы 6 миллиондун 3/1 бөлүгү деген сөз да. Акта кимдер жашайт? Жумушка жарактуу, жаш, негизинен жаш биздин адамдар жашайт. 18-16-дан баштап 40-45-терге чейинки адамдар ошол жакта жүрөт. Жарата турган мезгил, иштей турган мезгилдеги курактагы адамдардын баары ошол жакта жүрүшөт. А биякта кимдер? Алар эмне кетип келди? Ошо жумушсуздук жоктугунан эптеп ата-энесин, бала бакырасын багабыз деп ошол жактан барып кандай жумуш болсо да таап иштеп, биякта балдар багабыз атат. Мына ушундагы жумуш орундарды бияка түзсө болот беле? Ошолор агылган башка жакка мамлекеттерге барып жумуш істебиз деген адамдар бар. Ушул жерден жаратып, ушул жерден иштеп бала бакырасын бакса болот беле? Болмок. Мына ушул дагы үмүт түзгөнгө абдан түрткү берди. Андан тышкары баягы эле илгерки эле азат саясий топтордун тирешүүсү, баягы эле бири-бири менен ажылдап урушмай, башка эчтеке өзгөргөн жок да, бири-бирин камамай. Анан жазында эмне болду? Мынакей ушул үмүттүн үзүлгөнүн бир себептеринин бири жанагы саясий кээ бир топтордун чыдамы кетип калып, активдүү жолго чыгабыз дешип, митинг уюштурабыз, курултайларды өткөзөбүз деп баштап, анан ошол экини жанагындай интернеттерге чыгып кеткен кандайдыр бир сомнительный бир видеороликтердин негизинде азыр 3 саясий топтун жетекчилерин камап койду. Бул күч менен колдонуп, мамлекеттик бийликти тартып алат деген шылтоо менен. Анын аягы эмне болот билбейм, эгерде ачык сот болуп, атаандаштык сот болуп, кийлишпеген сот, бийлик тарабынан кийлишпеген сот боло турган болсо, мунун баарын далилдеш менин оюмча кыйын болот болуш керек. Биз күнөөнү башка жактан иштебейбиз, четтен иштебейбиз, өзүбүздүн ичибизден иштеш керек да. Мына ички коопсуздук ушунун баары, эгерде ичибизде саясий кырдаал болуп, жана айтып аткан кемчиликтердин баары бийлик 5 жылдын ичинде чоң олуттуу жумуштар жасаганда мындай кырдаал курчубайт болчу. Аны эми сырттан келе турган бизге коркунучтар кайталат. Жана мен башында айтып кеттим, агрессорлор келбейт. Чоң мамлекеттер бизге кол салайын деген бирөөнүн дагы планда жок. Азыркы мезгилде. Бирок жанагы окшогон экстремисттик, анан террористтик уюмдардын бизге кирип келип, бизде тополоң чыгарып, бу жерде биздин саясий кырдаалды курчутуп, даже бийликке сыр көрсөтөбүз деген күчтөрдүн аракеттери бар. Мына ошол эле жана Ислам кыймыл деген уюмдун жетекчилеринин билдирген билдирүүлөрү, азыркы Афганистан түндүгүндө болгон топтошуп аткан топтор, улам Тажикстандын чегарачылары менен кабышууга кирип, Түркмөнстандын чегарасына кире барышып, мына ошолордун баары аракеттери да бизге келиш. Баягы эски жумуштарын кайталайбыз деген
Чек ара демекчи азыркы учурда Аксы Ала Бука аймагында үңкүртөө маселеси дали чечилбей жатат. Бул маселе кандай чечилиши керек? Негизи эле азыр чек ара маселеси бизде кандай болуп турат? Эми бул үңкүртөөнүн тегерегиндеги азыркы чыр-чатактын баары тең бул. Менин оюмча бул жакшылыкка алып келбейт. Негизинен бул чек ара проблемасы бизде көп жылдардан бери чечилбей атат. Мурдагы эки режимде ошо чече алган эмес, азы да чече албай атат. Азыркылар чече турган түрү жок. Мына көрүп атасыздар, азыркы көчмөндөр оюну болуш керек. Биздин жана эгемендиктин 25 жылдыгынын майрамдары болду. Булар керек, мамлекет үчүн, коом үчүн керек. Оюндар да керек. Бирок эми ушул оюндардын шылтоосу менен болгон өкмөтү дагы жогорку кеңештин бүт составы менен депутаттардын баары ушул Скөлгө көчүп барып азыр ошол жерде оюндарда жүргөн бул. Бизде жана чек арада мондай кырдаал болуп атканда бул түшүнүксүз нерсе да. 4 жараныбыз азыр тиякта жатат. Ал 4 жаран деген азыркы түзүлгөн кырдаалдын эмелери эми курмандары болуп калды. Жана орусча айтканда алар жертва болуп атат да бул ситуациянын. Ошолордун тагдырын ойлогон киши жок. 2 жол заявление кылып койду, биздин тышкы иштер министри билдирүү жасап койду, эл аралык уюмга барып ошол жерден бошоткула деп койду, а конкреттүү кадамдар көрүнбөй атат. Мына кечээ биздин Ислам Каримовдун жана койгону барганда биздин премьер-министр барып качты, чечип келдиби, чечип келген жок, ал жөнүндө сөз да жок, кабар да жок. Анан биздин депутаттар эмне унчукпайт, саясий ошодоки фракциялардын лидерлери эмне бул жөнүндө сөз кылышпайт. Баардыгын көчүп алып туруп Күскөлдө майрамдап жүрүшөт. Ушундай болбойт да. Биз эгерде ынтымак, өнүккөн коом боло турган болсо, коомдун ичинде бир адамдын башына түшкөн бир ушундай түшүктү коом биргелешип чечкенге аракет кылыш керек да. А коомдун ичинде эң активдүү жагы бул ушу биздин саясий лидерлер да. Алар бир аракет кылган жок. Өзүнүн кесиптештерине Өзбекстандын парламентте да бир кайрылуу жасап койгон жок. Чек арачыларды салып бере койду. Чек арачылардын жумушу эмес бул. Чек арачы деген түзүлгөн тапшырып берген чек аранын ошол экени кайтарат алар. Ошол чек арадагы коопсуздук кырдаалды сактаганга аракет кылат. Башка жумуш жок. Алар жана жер бөлүштүрүү, жанагындай такталбаган жерлерди чечиш чек ара кызматынын милдетине кирбейт алар. Эгерде кире турган болсо анда чатак чыгып кетиши мүмкүн. Бул деген өкмөттүн жана президенттин түздөн түз жумушу. Алар ошо чек араны тактап бериш керек. Кырдаалды түздөп бериш керек. Ошону чек арачылар ошол экени кайтарып биздин чек араны коопсуздугун сактап бериш керек. Чек ара кооптуулугу боюнча азырынча бизде Өзбекстан менен гана ортодо келишим, ортодогу маселе болуп атат. Анан негизи эле кече жакында өзүңүз билесиз, Өзбекстандын журт башчысы дүйнөдөн өттү. Негизи эле бул маселе эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди канчалык деңгээлде өнүктүрөт, же болбосо балким артка тартышы мүмкүн дейсизби? Эми бул Өзбекстандын президенти Ислам Абдыганович Каримов билесиңер, эми бул кыйын жетекчинин бири болчу да, эми ушу биздин Орто Азиядагы мамлекеттердин эң тажрыйбалуу өлкө лидери деп айтсам болот да. Анан эми азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамиле жанаң эле ошол эки Каримов менен Каримовдун тегерегине болгон жок да. Бул мамлекеттик саясат. Жанаң эле бир адамга чектелген эмес. Биз азыр ойлоп атат, азыр ошо Каримов кетти, Каримов менен кошо таптагы башка өзгөрүүлөр болот. Андай эмес. Бирок коомчулук арасында бул киши кармап тургандыгы айтылып жатат да. Бул киши да өлкө мамлекет жетекчиси катары, президент катары ушул маселенин баарын анын аркылуу өтчү. Аны менен макулдашмайынча бир маселе чечилчү эмес. Бирок бул мамлекеттик саясат да. Азыркы киши өтүп кеткенден кийин өзбек эли өзүнө да бир лидер шайлап алат азыр. Анан бул кырдаалды өзгөртүш үчүн биз мамлекеттик болгон бири-бирине болгон жана карым катнашты өзгөртүшүбүз керек. А жанаң эле бир кишиге байлап койгондо андай туура эмес болот. Ал киши өтүп кетти, эми жаңы лидер келгенде баары өзгөрөт деген болбойт. Ага биз кадам жасашыбыз керек. Биз тараптан да кадам жасашыбыз керек. Биз тараптан алар көрүш керек. Биз жүрөгүбүздөн чыккан ак ниет жанагындай бир саясат жүргүзүп атабыз. Биз кызыктарыбызды абдан көрсөтүш керек аларга. Аларга андай бир кандайдыр бир активдүү иш-чаралар менен барып алар менен иштеш. Алар да кызыктар. Чек арада маселелер чечиш үчүн өзбек тарапта кызыктар. Анын бийлиги да кызыктар. Анткени мен аякта түштүктө иштеп келгем. Ошто да иштегем, Жалал Абадта да иштегем, аяк кырдаалды жакшы билем.
Анткени о чек арага жакын аймактагы айылгычтактар кыргыз тарап болобу, өзбек тарап болобу бири-бири менен абдан тыкыз байланышта. Кыз берип, кыз алып дегендей, бири-бирине кирип, конокко барышып, керек болсо өзбектин тараптагы адамдар чыгып келип, эртең менен келип, бизди иштеп алып, акысын алып алып, кайра кетип кеткен күндөр болгон. Азыр болсо чек аранын баарын жаап таштады. Жабылбаш керек эле. Анын баары тең биздин келишимдер боюнча бул чек ара көп чек аралардын баары ачык болуш керек. Элдер эркин кирип чыгып туруш керек болгон. Эмне үчүн жабылып калды? Анткени биздин бийлик алардын бийлиги менен сүйлөшө албагандыктан. Азыркы биздин чек арада жашап аткан адамдардын, ошо чек ара аймакта жашап аткан биздин адамдардын шоуру да бул жөн эле. Же ар жака кирип чыга албайт. Анткени аякта анклавдар бар. Бир Кыргызстандын бир айынан экинчи айылына өтүш үчүн Өзбекстандын бир аймагын аралап өтүш керек. Өтө албай, ошондон азыр алар сыздап отурган кези да. Негизи эле буга чейин эки өлкө ортосунда мамилелер кандай болуп келген? Эми ар кандай мезгилдер болгон. Абдан жакшы убактар болгон. Мен иштеп турган мисалы 2000 жылдардын баштарында кырдаал соңгочу биз кенен эле кирип чыгып жүрчүбүз. Айда чек арачылар токтотмой деген де жок болчу. Мен укук коргоо кызматкер катары мени бир токтоткон күндөр болгон эмес. Оштон Жалал Абадка көчүшүн Ханабат аркылуу өтөсүң. Эң кыска жолда 40 мүнөттө 50 мүнөттө кирип барасың. Эгерде азыр Өзгөн аркылуу айланып бара турсаң 1 саат 1,5 саат убакыт керек болот. Ошо түз эле кирип жүрчүбүз. Аксыга барыш үчүн Наманган областына кирип алып турган бойдон Аксыга барып калчубуз. Мына азыр андай жок да азыр. Азыр биздин укук коргоо органдары, биздин жетекчи кызматкерлер дагы аякка кире албайт да. Жөнөтмөк түгүл. Ошон үчүн бул кырдаал тездетиш керек. Мындай кырдаалдын жаралышына эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Жаралышына азыркы биздин бийлик менен Өзбекстандын бийлиги ортосундагы сөз таба албагандыгы. Биздикилер, мына мен иштеп жүрдүм акыркы коопсуздук кызматында 2010 жыл иштедим. Биздин мурдагы президент, убактылуу өкмөттөгү иштеген президентибиз Роза Отунбаева да барып Ташкентке барып, же Ташкенттен Каримовди жака чакырып сүйлөшө алган жок бул жегинен. 5 жылдан бери, мына 6 жылда жакындап калды. Азыркы президент Атамбаев дагы өзү барып сүйлөшө алган жок, чакырып да сүйлөшө алган жок. Но элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн муну баш керек да. Эгерде бул мамлекеттин жетекчилери ушу элдин жүгүн мойнуна артып алгандан кийин, элдин мамлекет журттун башчысы болгондон кийин, мамлекет жетекчиси болгондон кийин ушул маселени каалайсыңбы каалабайсыңбы чечиш керек да, аракет кылыш керек да. Биз андай аракеттерди көрбөй атабыз, унчукпай жатышат. Кырдаал кандай өнүксө ошондой өнүгөсүн деген сыртынан карап тургандай эле сезилип атат да. Андай болбойт да. Канча деген адамдар кыйналып атат берге. Кегесте туугандарынын тажысына бара албай калгандар бар. Бала акырадын тойлоруна бара албай калган күндөр бар. Эмени чек араны жаап коюп. Алардын маселесин ким чечиш керек? Өзү тиякта калып чече албайт, жергиликтүү бийлик чече албайт. Муну борболуштурган бийлик гана чечет. Анткени мамлекет жетекчиси, биздин өкмөт башчылары чечиш керек. Болбой атканын көрүп атпайбызбы? Мен дагы ушул маселеге токтоп келип атам. Мына баардыгы азыр тойлап алып, тойда жүрүшөт. Той болуш керек. Анткени бул деген биздин Кыргызстандын маданиятын, биздин тарыхыбызды, биздин каада салттарды кандай калк экенин көрсөткөнгө элге бул керектүү нерсе. Бирок керек болот бүт отобаш менен ошол жака кирип кетпеш керек да. Бирөө калыш керек да. Макул айкы президент болсун, тегереңделер болсун, калгандары отуруп иштеш керек да. Жана 4 жаранды барып аракет кылса болот эле. Мен азыр ойлоп атам, муну мамлекет чече албай калды го деп ойлоп атам да. Мамлекет чече албай калды. Ошон үчүн муну жанагындай элдик дипломатия менен чечпесе болбой калды деген мен ушундай бир тыянакка келип атам. Мен дагы азыр отуруп алып, ошо түштүктө көп иштегенде мен ошодоки Өзбекстандын коллегалары менен тыкыз иштегенбиз. Анткени коопсуздук маселеси бул жанагы бир мамлекеттин өзүнүн күчү менен жасаганга болбойт. Кегесте бул мамлекет чогулуш, биргелешип алып, эки мамлекеттин коопсуздугун бирге кармасаң, эки мамлекеттин коопсуздугу бирдей сактала тургандай кырдаал түзүлөт. Мен ошодоки өзүнүн коллегалары менен абдан бирге иштешкем. Алар аз деле пенсияда болсо, көбүрөөк иштеп жүрөт, жетекчи кызматтарда иштеп жүрөт. Мен ойлотом, азыр ошолорго кайрылып туруп, ошолор менен чечип туруп, народный жанагындай элдик дипломатия менен барып келип, ушул экини көмөк көрсөткүлө. Азыркы 4 жаранын кандай күнөөсү бар? Кырдаалдын гана жөн эле курмандыктары болуп ушул жакта жатышат. Алардын үй бүлөсү бар, бала бакыразы бар. Алар абдан бияка отуруп алып туруп, күнүгө мамлекет чечпесе үмүтүн үзүлө башташты. Анан ошондон жанагы чакырыктар чыга баштады элдин арасында. Ана биз бир саясатчы чыкпадыбы? Анда бизге мүмкүнчүлүк бериле, бизге уруксатты бериле, биз анда күч менен барып алып келели дегенде. Бул күч менен алып келгенде эки мамлекет ортосунда бул чоң чатак алып келет да. Куралдуу күчтөрдүн колдонуусуна алып келет. Бизге керек болушат эки. Бизге керек жок. Анткени элдердин ортосунда эч күнөө жок. Алардын элинде, өзбек калкында, кыргыз калкында эч күнөө жок.
Анткени азыркыдай аракеттер наоборот ошол эки мамлекеттин элдердин ортосуна болгон мамилеге чоң бир зыян алып келип коюшу мүмкүн. Мамлекет аралык катнашка да чоң зыян алып келип коюшу мүмкүн. Мына көрдүңөрбү, мамлекеттин чечпегени өкмөттүн монтип шалакылыгы элдердин мондай болгон аракетин алып келип атпайбы? Марат Муканович, сиз болсо коопсуздук кызматында көп жыл иштеп жүрдүңүз. Анан негизи эле азыркы учурдагы коопсуздук багытындагы абал, деги эле кадрдык саясат бул тармакта кандай болуп жатат деп ойлойсуз? Билесиздерби, бул коопсуздук кызматтары, атайын кызматтардын эгерде ушул эки мамлекет, ушу органды эгер туура пайдалана турган болсо, кандай мамлекет болбосун? Демократиялык мамлекет болобу же диктатордук мамлекет болобу? Любой мамлекеттик системада эгерде ушундай коопсуздук кызматын туура пайдаланып, ошол экинин мүмкүнчүлүктөрүн, ошонун жөндөмдүүлүктөрүн абдан мамлекеттин кызыкчылыгына пайдалана турган болсо, ички проблемалардын көптөрүн баарын токтотуп койсо болот. Алдын ала болдурбой койсо болот. Мисалы, биз баарыбыз интернеттен көрдүк. Мына мурдагы биздин Аскар Акаев президентибиз, мурдагы президентибиз бир интервьюсунда айтып атат, Азаттыкка берген интервьюсунда айтып атат. Менин эң чоң катачылыгым ушу коопсуздук кызматтын жетекчисине туура эмес дайындап алганым деп атат. Эгерде ошо коопсуздук кызмат мага туура маалымат убагында берип, кырдаал жөнүндө туура маалыматтарды берип турганда мындай 2005-те окуя болбой калмак беле деген өкүнүчүн айтып атат. Бул бир жагы. Жакында дагы бир Белоруссиянын бир телевидениесинен интернетте көрүп калдым. Бир журналист мурдагы президент Курманбек Бакиевден да сурап атат. Сиз кандай дейсиз? Менин эң чоң кемчилигим ошол кездеги биздин коопсуздук кызматтын жетекчисин туура эмес дайындап алыпмын. Ошонун кесепетинен 2010-догу жанагындай чоң жаңжал болуп кетти. Мага маалыматтар убагында келген жок. Биз ошо кырдаалды көздөй албай калдык деп атат. Менде бир суроо турулат. Экөөнө тең ким жолтоо болду? Профессионалдарды, кесипкөй адамдарды, билимдүү адамдарды, тажрыйбалуу адамдарды ошол коопсуздук кызматына коп коюп, туура иштеткен ким аларга жолтоо берди? Экөө чечти да. Башка ким чечмес да. Убагында ким аларга жолтоо болду? Мына азырда кырдаал, сиз суроо берген жанагы кадрдык саясат кандай болот? Азырда ошондой кырдаал түшүп атат. Биз өткөн окуялардан сабак ала албай атабыз. Мына биздин азыркы бийликтин иштегенде 5-6 жыл болуп калды. 5-6 жылда биздин атайын кызматтын 4-5 жетекчи алмашты. Бул деген абдан опуталдуу нерсе. Жетекчиден бизде 100% ошол эки иштин жакшы жылышына же жаман болушуна 100% ошо жетекчи себеп болот. Эгерде жетекчи, билимдүү жетекчи, ошол эки кызмат боюнча окуу билими болсо, ошол боюнча тажрыйбасы болсо, анда жеңилирээк болот. Коопсуздук жагынан биз анча-мынча кооптонбой, коркпой койсок болот. Анткени алар өзүнүн жумушун билет, профессионалдар. А эгерде азыр эмне болот бизде? Азыр мамлекет жетекчисинин тегерегиндеги мүмкүн аларга өтө ишенимдүү адамдар болушун, бирок ишенимдүү адамдар эле ар кайсы же билими жок болсо, же бир күн ошо кызматтарды иштеп көрбөгөн адамдар болсо, алып барып ошол экинин баарын жетекчи кылып дайындап коюп атат, алар эмне жумушту алып барылат? Эгерде тынчтык убак болуп, коркунуч болуп турса, өтө берет ал оокат. Тиги ичинде профессионал биздин жигиттер бар, алар акырын өзүнүн жумушун жасай берет. А бирок кырдаал курчуп кете турган болсо, бизге чоң коркунучтар келе турган болсо, эмне кылыш керек? Ошо атайын кызматтар, күч турумдардын уюштуруу иштери биринчи орунга турат. Кандай уюштурсаң, ал кезекте бир күн эмес, бир саат эмес, минуттар уже рөлөнүп коет. 10 мүнөткө кечиксең, кырдаал таптакыр башка өнөкөттө өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан адамдар кантип ушундай мамлекеттин деңгээлинде, чоң деңгээлде ушул эки уюштуруу иштерин кантип жасайлы? Эгерде өзлөрү ушул иш жөнүндө билими да жок болсо, бир күндө тажрыйбасы жок болсо, кантип уюштурат? Ана мамлекеттин жетекчисине булар ишенимдүү адамдар ошого сатып кетпейт деген эле принцип менен алып бара берсе, анда эчтеке болбойт. Мисалы мен сизге айтып берейин. Биз мына эле КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Арменияны карап көрсөңүз, Арменияда ушу улуттук коопсуздук боюнча жана ички иштер министрлиги органдары боюнча мыйзам бар. Ошол эки мыйзамда тең, эгерде улуттук коопсуздук кызмат жетекчиден кете турган болсо, анын ордуна только ошол эки коопсуздук кызматында иштеген адамдар, кызматкерлер, анын орун басарларынан же ошо башкармалыктын жетекчилеринен гана дайындай алат. Четтен бирөөндө мыйзам келгенге мыйзам жол бербейт. Ошондой эле ички иштер органдарына дагы ошондой. Министр кете турган болсо, министр только орун басарларынан жана башкармалыктын жетекчилерин гана тандап койгонго мамлекет жетекчи укуктуу. Башка жактан өзүнүн жардамчылары же көчөдөн башка билген адамдарды алып барып койгонго мыйзам жол бербейт. Мына ошондуктан
ошондуктан аякта коопсуздук маселеси жагынан мындай стабилдүүлүк болуп атат да. Кадрлык саясатта стабилдүү болуш керек. Саясий кырдаал кандай стабилдүүлүк болсо, кадрлык саясатта стабилдүү. Мына биздин коңшу мамлекет Кытайды карап көрөлү. Аякта бир жерге отурганда 15 жыл эч ким нааразы болбойт. 15-20 жылга чейин жетектейт кээ бир органдары. Анткени бул коопсуздук маселеси көп маалыматты талап кылган, көп тажрыйбаны алып калган, көп билимди талап кылган нерсе. Бир жерде барып кырдаалды бүтүш үчүн убакыт керек. Кадрлардын мүмкүнчүлүктөрүн, жөндөмдүүлөрүн баарын ишчилеш керек. Анан барып эле отуруп калып эле баатың эле мен билемдикке салганда бул мамлекетке дагы, коомго дагы абдан опурталуу нерсе. Марат Муканович, убактыбыз аяктап калды. Биздин студияга келип, маанилүү маек уруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер акшам берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин студиябыздын коногу Таза Кыргызстан партиясынын лидери, мурдагы коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов Муканович болду. Саламатта туруңуздар.